эркек аял деп бөлүнбөгөн жумуштарды кылган айымдарды издедим. Аял киши үйдө отуруш керек, анан бул кесип аялдарга тиешеси жок. Жок, мен дагы иштешим керек, мен токой чарбага кызыгам, мен үйрөнүшүм керек деп эркектер менен кошо тең жарышып жүргөнү Медиа кыздар академиясы. Баарына салам, менин атым Мерим, мен 24 жаштамын. Талас облусунан келдим, бир баланын энеси болом, үйдөн жалгыз келинимин. Негизинен эле аял киши ушул турмуш жолуна аттангандан кийин үйдө олтуруп калат экен, бала менен тамак аш, үй оокаты болуп. Бирок ага карабастан мага ушундай, Кудайга шүгүр, сонун мүмкүнчүлүк болду десем болот. Эң биринчиден мен ушул Медиа кыздар академиясына келип калганыма аябай кубанычтамын. Себеп дегенде, мен булга чейин үйдө бала менен, үй оокаттары, үй жумуштары менен жүрсөм, азыр мен үчүн мындайча айтканда чоң ачылыштар, мүмкүнчүлүктөр болду десем болот. Мен бул Медиа кыздардан, ушул медиа сабаттуулуктан мага подкаст өзүмдүн жашоомо аябай жакын болду да. Себеп дегенде мен булга чейин подкаст жазып эле жүрчүм экен өзүмдүн баракчамда. Бирок билбечүм экен ал подкаст экенин. Эң биринчи эле подкастым бул тарыхый уламыштар болду. Анткени Кыргызстандагы көптөгөн тарыхый жерлерди изилдеп көрүү максатында бир-эки тарыхый уламыштарды жазып чыгардым. Андан кийин айымдардын жашоосу жөнүндөгү чагылдырган бир подкаст ойлоп табууну туура көрүп, жашоодон көп нерсени көргөн, башынан көп нерсе өткөн жана эркек аял деп бөлүнбөгөн жумуштарды кылган айымдарды издедим. Анан өзүмдүн апам айтып калды, чоң энеңен албайсыңбы деп. Чоң апамдын бизге чоң эне катары эле таанылып жүрсө, көрсө, чоң апамдын башынан өткөргөнү, анан өзүнүн кесиби бул токой чарба болчу. Токой чарбада 30 жылдан ашык эмгектенген. Анан ошол учурдагы мындай окуяларын, жашоодон өткөн тажрыйбасын ошо подкастта айтып өттү. Анан подкаст жаздырып атып, ошондо чоң апам илгери, мисалы азыр менталитетте аял киши үйдө олтуруш керек, анан бул кесип аялдарга тиешеси жок. Аял киши кийин турмуш жолуна узагандан кийин үйдө олтуруп калат. Ошондуктан аял кишиге оңой кесиптер керек. Мугалим же дагы ушундай кулинария жагы, ушундай курстарды көп сунушуп калат да, кесиптерди. Анан чоң энем ага карабастан 30-40 жыл мурда ал убакта билим алуу деген дагы өтө мындай ченде кездешкен да айымдардын арасында. Ошол учурда чоң энем өзүнөн алыс көлгө барып, ошол токой чарбаны окуп келип, анан өзүнүн айылына, Чекерге азыр мен өзүмдүн айылыма келип, токой чарбаны колго алган экен. Анан ошол учурда жалаң эркек кишилер иштесе дагы, жок, мен дагы иштешим керек, мен токой чарбага кызыгам, мен үйрөнүшүм керек деп эркектер менен кошо тең жарышып жүргөнү мен аябай мындай мен үчүн чоң таасир эте алды да. Анан ошол подкастты уккан айымдар дагы будан кандайдыр бир дем күч ала алды десем болот. Анткени менин подкастымдан кийин көп адамдар мага кайрылып, бир 3-4 айым өзүнүн жашоосун айтып, сен ушул айым аябай күчтүү экен. Демек биздин дагы колубуздан биз ойлогон нерселер келет экен деп ойлорун айтышты.